Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Путин согуш болуп жаткан аймакта ок атышууну убактылуу токтотууну тапшырды. Россиянын президенти Владимир Путин 6 январда саат 12:00 баштап 7 январ саат 24:00 чейин Украина менен аскердик тиреш жүрүп жаткан бардык аймактарында ок атышууну убактылуу токтотууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин сайтында маалымдалды. Путин Москва менен бүткүл Россиянын патриархы Кириллдин бул убакытта элдешүү болсун деген кайрылуусун эске алуу менен коргоо министри Сергей Шойгуга тапшырма берген. Маалыматта согуш жүрүп жаткан аймактарда көп сандаган православ христиандары жашагандыгы белгиленген. Россия бийлиги Украина тарапты да ок атууну токтотууну жарыялоого, элге Рождество майрамында сыйынуучу жайларга барууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Булак Спутник кечи. Зеленский Россиянын Рождестводогу тынчтык сунушун четке какты. Украинанын президенти Владимир Зеленский кечки кайрылуусунда Россиянын Рождестводогу тынчтык боюнча сунушун четке какты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Зеленский муну Россия фронтундагы позициясын бекемдеп, күч топтоп алуу үчүн колдонушу мүмкүн деп атады. Азыр Россия Рождествону коргонуу катары колдонушу мүмкүн. Бир азга болсо да биздин аскерлерди Донбасс жака жылдырбай тургусу келет. Аны менен катар техникаларын, ок-дарыларын, мобилизация болгон аскерлерин биздин позиция жакка жакындатып алууну көздөп жатат, деди Зеленский. Өз кезегинде Россиянын буудагы туруктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Дмитрий Полянский Твиттер баракчасына Киев бийлиги Рождестводогу тынчтыктан баш тартуу менен батыштын геосаясий оюндар үчүн өз элин жана өлкөсүн садага чабууга даяр деп жазды. Белгилей кетсек, кече Владимир Путин Москва менен бүткүл Россиянын патриархы Кириллдин элдешүү болсун деген кайрылуусун эске алуу менен коргоо министри Сергей Шойгуга тапшырма берген. Ага ылайык 6 январ саат 12:00 баштап 7 январ саат 24:00 чейин Украина менен аскердик тиреш жүрүп жаткан бардык аймактарында ок атышуу убактылуу токтотулмакчы. Булак Спутник кечи. Бишкекте 21 жаштагы кызды эки жигит ала качып кеткен. Бишкекте милиция кыз ала качууга шектелген жаранды кырмады. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 27 декабрда Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 2001 жылы туулган кыз кайрылып, эки бейтаныш адамга чара көрүүнү суранган. Алар кызды муз тебүүчү жайдан үйүнө жеткирип коебуз деп жигиттин үйүнө ала качып кетишкен. Аталган факты катталып, кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелип 1992 жылы туулган жарандар кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. Булак Сереп кечи. Бишкекте кыз орусиялык блогер ойноткон BMW унасын утуп алды. Бишкек шаарынын тургуну Сауля Балабекова орусиялык блогер Надин Серовский ойноткон BMW унасын утуп алды. Унаны утуп алуу үчүн блогерге жана анын Инстаграмдагы досторуна катталуу керек болчу. Бул оюнга жалпы 202 миңден ашык колдонуучу катышып, анын ичинен Бишкек шаарынын тургуну жеңүүчү болуп табылды. Блогер унанын ээси аныкталгандан кийин ага телефон чалган. Кыз Бишкекте жашай турганын, 27 жашта экенин билдирди. Сауля Балабекова эми байгесин алуу үчүн Москвага барышы керек. Белгилей кетсек, Надин Серовскийдин Инстаграмдагы баракчасында учурда 9 миллион 300 миңден ашуун катталуучусу бар. Булак Супер кечи. Алдыда катуу суук болушу күтүлөт. Төрөбаев облустарда электр тармактары ишканалары даяр турушу керектигин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек шаарынын жебинин учурдагы иштөө режими менен таанышты. Электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Осмон Качкынбаев Бишкек шаарынын жебинин от казандары жана башка жабдуулары толук кандуу иштеп жаткандыгы жөнүндө маалымат берди.
Учурда жепте 100,4 миң тонна көмүрдүн кору бар. Күнүмдүк керектөөсү 6,5 миң тоннага чейин жетүүдө. Жепке күнүнө жергиликтүү жана сырттан 7 миң тоннанын тегерегинде көмүр ташылып келүүдө. Маалымат менен жеринде таанышкан Бакыт Төрөбаев энергетика министрлигине өлкөнүн бардык аймактарындагы кампалар жетиштүү деңгээлде көмүр менен камсыздалып жана анын баасын дыккат көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Чүй электр тармактар ишканасынын учурдагы абалы, ишкананын көйгөйлүү маселелери жана 2023 жылга карата пландарын талкуулаган жыйында Бакыт Төрөбаев өлкөнүн 7 облусундагы бардык электр тармактары ишканалары алдыда күтүлүп жаткан суук аба ырайына даяр туруу керектигин билдирди. Өзгөчө күз-кыш мезгилинде элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо энергетиктердин негизги милдети. Келерки аптадан тартып аба ырайы кескин өзгөрүшү күтүлүүдө. Андыктан бүгүндөн тартып Кыргызстандын бардык электр тармактары ишканалары ар түрдүү чыңалуудагы көмөк чордондордун жана электр чубалгыларынын ишенимдүү иштөөсүн дыккат көзөмөлгө алыңыздар, дейди ал. Булак Серепкежи. Кочкордо аксакалдарды коркуткан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Кочкор районунун аймагында жер тилкени мыйзамсыз басып алуу фактысы боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Ал өз билемдик менен Кочкор районунун аймагынан 100 гектардан ашык жер тилкесин ээлеп алган. Андан соң аталган жаран аксакалдар кеңешинин мүчөлөрүн физикалык күч колдонуу менен коркуткан. Бир эле кетек кармалган жаран 2022 жылдын декабрь айында Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигин колго алуу менен Кочкор айылындагы кафенин ээсинен опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча кармалган. Жарандын уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү болуп эсептелет. Учурда тиешелүү тергөө акчам иш-чаралары жүрүп жатат. Эгерде сиздерде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү опузалап, акча талап кылып коркутуп жатса же укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз жасалып жаткан кылмыш фактылар боюнча маалыматтар болсо, улуттук коопсуздук органдарына билдирүүңүздөрдү өтүнөбүз деп билдиришти УКМКдан. Булак Суперкежи.